Саламатсыздарбы, Тандыр Медиа 1 айлык эс алуудан кийин өз жумушун кайрадан баштайт. Ал эми студияда болсо кайрадан эле Перизат Сайтбурхан. Алгач маанилүү жаңылыктардын кыскача мазмуну. 75-тин каты боюнча башкы прокуратура Ташеев боюнча өкүмгө кайра каршы чыкты. Ал эми Ташеевдин жана Зулушевдин адвокаттары алардын толук какталуусун талап кылышууда. Кыргызстандын мамлекеттик карызы дээрлик 10 миллиард долларга жетти. Дайырбек Орунбековдун билдирүүсү жана түндүк боюнча жаңы суроолор жаралды. Мирзиёев Садыр Жапаровду Кыргызстандын кожоюну деп атады. Эл аралык иш-чарага келген ар кайсы өлкөнүн лидерлери Ысык көлдөгү президенттин уулуна тиешелүү делген гольф клубдун ачылышына катышышты. Формула 1 кайыктары жаңы талкуу жаратып, бийликтин сөздөрү жокко чыкты. Каныкей Аранованын иши жогорку сот кайра кароодон баш тартты. Ушул жана башка жаңылыктар менен алдыңкы мүнөттөрдө кененирээк тааныша аласыздар. Күтүүсүздөн башкы прокуратура 75-тин каты боюнча Бишкектин 1-май райондук сотунун өкүмүнө даттануу менен шаардык сотко кайрылды. Даттануу Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрагасы Камчыбек Ташеевке, Жогорку Кеңештин мурдагы төрагасы Нурланбек Тургунбек уулуна, мурдагы баш прокурор Курманкул Зулушев жана саясатчылар Бекболот Талгарбеков, Аалы Карашев, Эрнис Узакбаев, Курсан Асанов жана Курманбек Дыйканбаевдарга тиешелүү райондук соттун өкүмүнө карата болгон. Бирок башкы айыптоочу орган мындай кайрылуунун себебин кайсыл өкүмдөрдү жокко чыгаруу же өзгөртүү боюнча кайрылгандыгын айтылган эмес. Өкүмдөр боюнча эске сала кетсек, июль айынын башында Бишкектин 1-май райондук соту 75-тин каты боюнча өкүм чыгарып, анда Ташеев, Зулушев жана Нурланбек Тургунбек уулу ошондой эле арызга кол койгон 5 адам бийликти күч менен басып алууну пландаган деп күнөөлүү деп табылышкан. Ар бири мүлкүн конфискациялоо менен 4 жылга эркинен ажыратылган, бирок жаза 3 жылдык пробациялык көзөмөл менен алмаштырылган. Бирок юристтер жана активисттер бийликти күч менен басып алуу боюнча жаза пробациялык көзөмөл менен алмаштырылбай тургандыгын айтып чыгышкан. Бирок УКМКнын мурдагы башчысы өзүн күнөөлүү эместигин айткандыгына аябай ишенгенби? Айтор анын адвокаты Икрамидин Айткулов да шаардык сотко апелляциялык арыз берип, анда Ташеев толугу менен акталышы керектиги жазган. Ушундай эле арызды Курманкул Зулушевдин да адвокаты бергендиги айтылган. Курсан Асановдун адвокаты Чынара Жакупбекова бүгүн ушундай эле өңүттөгү арыз менен Бишкек шаардык сотуна арызданарын журналисттерге кабарлаган. Райондук сот учурунда прокурорлор 8 айыпталуучулардын 9 жылдан эркинен ажыратууну өтүнгөн эле. Бул иштин саясий өңүттө болгондугу мурдатан эле айтылып келгендигин ырастагандай, чечим чыккандан кийин ар кандай сөздөр айтылып, Ташеев өзүнүн президенттик шайлоого аттана тургандыгы тууралуу сөздөрдү четке кагып, 16-июлда алдыдагы президенттик шайлоого катышпай тургандыгын ачыктап, досун колдой тургандыгын билдирген. Дагы кызыктуу нерсе, мамлекетке 4 миллиард сом чыгаша келтиргендиги айтылган иниси Шайырбек Ташеев да үй камагына чыгарылган. Ошол эле учурда ал тергөө абагында 1 күн да өткөрбөгөндүгү белгилүү болгон. 2026 жылдын май айынын жыйынтыгына карата Кыргызстандын жалпы мамлекеттик карызы 9 миллиард 951 миллион долларга жетти. Анын ичинен 4 миллиард 739 миллион доллары ички, 5 миллиард 212 миллион доллары тышкы карыз. Тышкы карыздын көп бөлүгү Кытайдын экспорттук импорттук банкына туура келет. Садыр Жапаров 21-июлда Фейсбукта жазган постунда Кыргызстандын мамлекеттик карызы жөнүндө талкууларга жооп берип, коомчулукту анын көбөйүп кетишине кыжаалат болбоого чакырган. Садыр Жапаров мурда сырттан алынган насыялар белгисиз багыттарга жумшалып келгендигин, жаңы алынган карыз өзүн өзү актаган долбоорлорго жумшалып жаткандыгын жазган. 25-июлда юстиция министри Аяз Баетов коомчулукта талкуу жараткан жерди ижарага берүү, миграция жана тышкы карыз маселесине байланыштуу пикирин билдирип, Кыргызстан 2020 жылдан бери Кытайдан 1 да доллар карыз албагандыгын Facebook баракчасына жарыялаган. Айрым экономисттер соңку жылдары өлкөнүн ички карызы кескин көбөйгөндүгүн, кыска мөөнөткө жана жогорку пайыз менен алынып жаткан мындай карыз экономика, мамлекеттик бюджет үчүн кооптуу экендигин айтып келишет. Эсиңиздерде болсо, президенттин маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы Дайырбек Орунбеков соц тармактарда Кытайдын экономикалык экспансиясы жөнүндө активдүү пикир бөлүшүп келген жарандардын түндүктөгү сүрөттөрүн чаптап, коркутуу менен билдирүү тараткан. Алардын арасында адвокат Нурбек Токтакунов да болгон. Ал Орунбековдун билдирүүсү боюнча президент Садыр Жапаровдун администрациясына расмий кайрылуу жолдогондугу менен кайрылуунун түндүктөгү статусу кабыл алынды деп, бирок ошол эле учурда эч кандай жооп албагандыгын жазып чыкты.
Түндүк порталы аркылуу президентке Дайырбек Орунбековдун адепсиз билдирүүлөрүнө чара көрүү боюнча жасаган кайрылуума жооп келгени кабарланды. Бирок электрондук кайрылуулар бөлүмүн карасам закрыто, жабылды деп турат. Почтамды, WhatsApp'ымды текшерип жооп таба албадым. Мурда түндүк аркылуу жооп алганда выполнено, аткарылды деген жазуу чыкчы. Ал эми бул жолу закрыто деп турат. Бул маселе жабылып, же мени жөн гана жолго салып тоготпой коюшту дегенди билдирбейби? Түндүктөн жарандардын сүрөтүнөн бери чыгарып алууга мүмкүнчүлүгү болгон Дайырбек Орунбеков бул кайрылууну да өзү түндүктөн жаап койсо таң калбай турган абалга жеттик. Ал эми Туманбаев башкарган түндүк бул боюнча иликтөө жүргүзүлөрүн айткандыгы менен расмий жооп бере элек. Ал эми Дайырбек Орунбековдун коркутууларына келсек, анда ал Кытай менен ишкердикти ачык жүргүзүү, расмий эмес чыныгы карыздын эсебин берүү, канча Кытай компаниясы Кыргызстанда ачылып, канча кең казылуучу жерлер берилди деген суроолорду берген жарандарды президент болом деген саясатчыларга иштеп жатат деп, саясатчылардын арасында Мадумаров, Атамбаевдарды да атаган. Президент болом дегенде түшүнө акталган таруу кирген саясатчылар бар. Алар өздөрүнүн фейктери аркылуу бийликти жамандап, Кытай басып кетти, жерлер сатылып жатат, тышкы карыз көбөйүп кетти деген сыяктуу дооматтарды соцсеттер аркылуу таратып келишкен. Буга чейин атаган Мадумаров, Алмазбек Атамбаев жана НПОчулардын фейктери таратып келген болсо, эми аларга башкалар да кошулду. Эми эртең ушуларды аныктап, кармап барып камап коюшса, ата-энелери жана бир туугандары балабызды жөн эле камап коюшту, кызыбызды жөн эле суракка чакырды деп наалып чыгасыңар. Ошондуктан азыртадан токтобосоңор жакын арада башчыларыңар менен кошо камаласыңар. Жогорудагы темалар боюнча таратып жаткан маалыматыңар суу кечпейт. Жалган маалыматтарды таратып, улут аралык кастыкты козуткандыгыңар үчүн мыйзам алдында жооп берип камаласыңар. Токтоткула ушаагыңарды. Темир жол бүтүп, завод фабрикалар салынышы керек. Биз өндүрүшү өнүккөн, экономикасы кубаттуу, эмгек акылары менен жөрөк пулдары жогору өлкөдө жашагыбыз келет. Силерге 30 жыл алдандык, эми алданбайбыз. Кызыгы алгач бул жерде Кытайга каршы сөздөрдү тараткан деген саясатчылардын арасында Камчыбек Ташиевдин атын да атаган менен Орунбеков кийинчерээк текстин өзгөртүп, Ташиевдин атын алып салган. Түндүк жеке маалыматтар системасынан алынган сүрөттөр жана маалыматтар купуя сакталат. Андан көп өтпөй эле Орунбеков мурдагы фейк фабрикалардын башчысы бирөөлөрдү фейк деп күнөөлөп жатат деп жазып, бирок Орунбековдун атын атабаган журналист Эламан Карымшаковду коркуткан видеосу тараган. Карымшаков Фейсбукка жазган билдирүүсү үчүн президенттин маалыматтык саясат бөлүмүнүн жетекчиси Дайырбек Орунбековдун коркутуусуна калгандыгын айтып чыккан. Ал бул тууралуу сүйлөшүүнү жаздырып алган. Болсоң, Эми сиз менен сыйлай жүрөбүз го биз. сый болсоң не деп жазып атасың анан? Эми жазганда жалпы тема ошол болуп атпайбы, бүгүнкү тема баары эле жазып атпайбы? Сый болуп өчүрүп кой жакшыны. Эми сый болуп мен эмне кылып атам сизге? Мен сай эскерттим анда, уктуңбу? Макул. Жакшына сый болуп деп өчүрүп кой. Эми аны эмне мынчалык каттуу? Эмне болду? Хорошо, ладно. Биринчи возможностьта сүйлөшөм сенин, макулбу? Тереңдетпей сыйың менен өчүрүп кой. Хорошо, эми аны көрүңүз анда. Давай. Өткөн жуманын аягында Борбор Азия өлкөлөрүнүн лидерлери жана Азербайжан президенти Ысык көлдө бейрасмий жолугушуу өткөрүп, аны менен катар эле бир канча окуялар орун алды. Албетте жолугушуунун максаты Украинадагы согуш жана Кытайдын экономикалык үстөмдүгү региондо күчөп турган кезде региондогу мамлекеттер өз ара байланыштарды бекемдөөгө болгон аракет катары бааланды. Консультативдик жолугушууга Азербайжандын президенти Ильхам Алиев жана Кыргызстандын, Казакстандын, Өзбекстандын, Тажикстандын, Түркменистанын лидерлери Садыр Жапаров, Касым-Жомарт Токаев, Шавкат Мирзиёев, Эмомали Рахман, Сардар Бердумухамедов катышкан.
Жолугушуу бир чети Кыргызстанда өтө турган Шанхай кызматташтык уюмунун саммитине даярдык катары каралса, бир четинен Орусияга карата бирдиктүү позиция түзүү аракети катары да бааланды. Ошол эле жыйындын алкагында өзбек президентинин Кыргызстанга мамлекеттик иш сапары өтүп, анын жыйынтыгында мамлекеттер аралык достукка кошкон салымы үчүн ага Садыр Жапаров эң жогорку даражадагы Манас ордени менен сыйлаган. Кызыктуусу, ага ыраазычылык билдирип жатып, өзбек президенти Садыр Жапаровду Кыргызстандын кожоюну деп атады. Когда приступил к должности президента Кыргызстана мой уважаемый брат, дорогой друг Садыр Нургаджаевич, я первый же день поздравил и понял, что пришел хозяин Кыргызстана, пришел человек, который любит свой народ, пришел человек, который хочет счастья своему народу. Дагы бир көңүл буруучу нерсе, лидерлер Садыр Жапаров, Ильхам Алиев, Эмомали Рахман жана Шавкат Мирзиёев Ысык көл облусунун Кош көл айылында эл аралык класстагы гольф клубтун ачылышына катышышты. Президент Ысык көлдүн жээгиндеги жаңы гольф клубу өлкөнүн спорттук жана туризм инфраструктурасынын маанилүү бөлүгүнө айланарын баса белгиледи. Көлдүн жээгиндеги гольф клубтун ээси катары Садыр Жапаровдун уулу Рустам Жапаров айтылып келет. Долбоор үчүн инвесторлорго 104 гектар жер тилкеси берилген. Долбоордун менеджери Чыңгыз Жумалиев мурда Рустам Жапаров административдик жана бюрократиялык маселелерди чечүүгө гана жардам берип жаткандыгын билдирген. 2023 жылы Садыр Жапаров өзү уулунун долбоорго катышуусун ырастап, Рустамга комплекстин курулушун көзөмөлдөөнү жана инвесторлорду издөөнү тапшыргандыгын айткан. Албетте, көлдүн эң майлуу сүттүү деген жерлерин жээкте 104 гектар жердин президенттин катышуусу жок, кайсыл эле бизнесмендер алып атыптыр деген суроолор жаралбай койбойт. Эскерте кетсек, Кыргызстандын эң таланттуу жана мыкты балдары Садыр Жапаровдун балдары. Рустам Жапаров мынтип президенттерди чакырып гольф клуб ачып жатса, кичүү уулу Нурдөөлөт Нуркожоев 2025 жылы президенттин жалгыз кеңешчиси кытайлык Чампен Шау менен Берекет банкты негиздеген. Ал эми президенттин кызы Жанайым Жапарова коомчулук алдында пайда боло баштаган. Ошондой эле президенттер ачып берген кайыктардын Формула 1 жарышы да өтүп, эми болсо мындай жарышты Кыргызстанда жылыга өткөрүү сунушталды. Экологдор соц тармактарда моторлуу кайыктардын жарышы Ысык көлдүн экосистемасына зыян келтире тургандыгын айтып, коомчулукта талаш талкуу жаралган. Ички иштер министрлиги аталган кайык жарыш тууралуу маалыматтарды таратууда этият болууга чакырып, экологиялык коопсуздукка тынчсызданган жарандардын билдирүүлөрүн популисттик кадам деп мүнөздөгөн. Бийликтегилер бул жарыштарда жалаң гана 4 тактуу кыймылдаткычтар колдонулат деген менен чын-чынына келгенде катышкан 20 чакты моторлуу кайыктардын болгону экөөсү гана 4 тактылуу экендиги, калгандары көлдө айдоого тыюу салынган 2 тактылуу кыймылдаткычы бар кайыктар экендиги белгилүү болгон. Бул видеодо кайыктан чыккан көк түтүндү көрүп турасыздар. Экологдор дал ушундай көк түтүн көлдүн үстүнө май болуп каптап, көл жабык болгондуктан эч жакка кетпей сууну булгап кала берет деген пикирде. Эскерте кетсек, бул талкуу башталгандан бери президенттин жогорку кеңештин спикери баштаган бийлик өкүлдөрү жалаң гана 4 тактылуу жаратылышка зыяны аз кемелер келет деп айтып келишкен. Кыргыз элим МВД, экотехинспекция дегендерди ойготуп койгулачы айланайындар. Могу кутурма жарыш мына тизмесинде 18 киши катышып атса, 18-ин 16-сы 2 тактуу мотор менен катышып атыптыр. Мына тизмеси өздөрү жарыялаган. 2 тактуу мотор Ысык көлдүн үстүндө болбойт. Мына 17-чи статья Ысык көл мыйзамы конкреттүү 2 тактуу болбойт деп турат. Карапайым элге келгенде укмуш кайып кармайсыңар го, тиги жайлоодон тиги алып түшө калып машинелерди тиги токтото калып, анан кийин тигиндей штраф стоянка алып барып, тонировкадан сыйрып вау деп мондай. Келгиле дүйнөлүк деңгээлде кайып кармабайсыңарбы? Ички иштер министри. Экотехинспекция дүйнөлүк деңгээлде кармагыла да. Мына Абу Дабинин кутурмасына биз штраф салдык, оюндан чыгарттык деп туруп. Закон турбайбы бизде? Башкы прокуратура Эдуард Кулатовдун үстүнө арыз жазган. Билесиңер, Турган мыйзамдын баарын көргөзүп бердим. Бирок ушул убакка чейин башкы прокуратурадан жооп жок. Элестеткиле. Анан мен кантип ушул бийликке ишенесим? Кантип ушул бийликке ишенем? Мен сыртта жатып алып, анан сен сүйлөйсүң, анан Кыргызстанга келип, анан сүйлөйсүң дегендерге айтып коет элем, жана орустарда сөз бар, со стороны виднее дегенчи.
могу сырттан кыргыз элимди ушул мыйзамсыз иштер укмуш болуп кеткенин мен көрүп зээнимге ийип атат. Учурда 5500 адам жана петиция кол койду. Ойлобогула, ушуну менен бүтүп калат экен да. Эл аралык моторлук аяктар биримдигин эми сотко беребиз биз. Ушундай каратып туруп мыйзам бузуп, ушундайды өткөрүп аткан үчүн. Эми биздин бийликти билесиңер да, биздин бийликте да ишенич жок, сотуна да ишенич жок, прокуроруна да ишенич жок. Бирок Европага беребиз, Европага. Бирок ушул Ысык-Көлдөгү жарыш өтпөсүн деп ар бир кыргыздын жараны, жана каршы чыккандардын баары кыргыз элиме мен 1000 мертебе рахмат. Эмне үчүн эле сиздер ошондой эле мен могу көкүрөктөгү болгон мыйзамсыздыкты силер айттыңыздар, кол койдуңуздар. Силер өзүңөрдүн Кудайдын алдында дагы күнөөкөр эмессиздер. Силер ошол нерсени, мыйзамсыз болуп аткан нерсени убагында айттыңар. Ал эми ушул мыйзамсыз нерсени көрүп туруп колдоп жаткандарды мен сиздерге Кудайга койдум. Кудай өзү билет эмне кыларын. Мен Садыр Жапаровдун бийлигинин ар бир мыйзамсыз нерсесин монтип көзгө чукуп көрсөтүп турам. Күч бирдикте кыргыз элин ойгонолук. Чемпионат бүгүн аяктап, анын жыйынтыгында Victory Team пилоту Шон Торн гран-прини жеңип алды. Аны менен кошо эле аны жыл сайын Кыргызстанда өткөрүү боюнча сүйлөшүүлөр болуп жаткандыгын туризм департаментинин директору Эдуард Кубатов билдирген. Бирок ошол эле учурда расмий экологиялык экспертизанын жыйынтыгы чыгарыла элек. 3-августта жогорку сотто Кемпир-Абаддагы берүүгө каршы Facebook'тагы пикирлери үчүн 3,5 жылга соттолгон Каныкей Аранованын өтүнүчү каралып, жогорку сот өтүнүштү четке какты. Аранова жаңы жагдайларга байланыштуу ишти кайра кароону суранган. Ал арызында соттук актылар негизсиз чыккандыгын, экспертизалардын жыйынтыгына макул эместигин жүйө келтирген. Эскерте кетсек, Арановага каршы кылмыш иши бийликти күч менен басып алууга, ачык чакырык жасоо жана расалык, этностук, улуттук, диний же региондор аралык кастыкты козутуу беренеси боюнча козголуп, ал күнөөлүү деп табылган. Ал 2024 жылдын 1-февралында Москвадан кармалып Кыргызстанга жеткирилген. Жашы жете элек кызы болгондугуна карабастан, ал түрмөгө камалган. Америкага виза алуу күрөөсү дагы жогорулатылып, эми туруктуу түрдө иштей турган болду. Чечим 3-августтан тартып күчүнө кирди. АКШ бийлиги мындай талап коюлган 50 өлкөнүн тизмесин жарыялаган. Ага Борбор Азия өлкөлөрүндө Кыргызстандан тышкары Тажикстан жана Түркмөнстан кирди. Бул визаларга АКШга убактылуу иш сапар, туристтик, эс алуу жана туугандарга жолугуу максатындагы виза кирип, ушундай виза менен баргысы келгендер төлөй турган күрөө $20,000 чейин көтөрүлдү. Күрөө төлөп виза алгандар АКШга 3 гана аэропорт аркылуу кирип чыга алат. Алар Бостондогу Логан эл аралык аэропорту, Нью-Йорктогу Джон Кеннеди аэропорту жана Вашингтондогу Даллас эл аралык аэропорту. Бул маселелер боюнча кыргыз бийлиги бир канча жолу жолугушууларды өткөргөндүгү менен виза алуу мүмкүнчүлүктөрү жеңилдебей келет. Бул бүгүнкү күнгө карата жаңылыктардын негизгилери болду. Аны эфирге алып чыккан мен Перизат Сайтбурхан. Кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө аман болуңуздар.